Охо. Мынакей, мына Күйеташтын жигиттери. Assalamu alaikum. Амансыздарбы, урматтуу Тез Жарыя каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле көрүүчүлөрү. Алайкуу болуп кеткенде Москва солк этет деген жер мына ушул жер. Биз бүгүн Каракулжа районунун Алайкуу айыл өкмөтүнүн болгондо дагы Күйеташ айылындабыз. Мына ушинтип бул жакта иш сапар менен келип калган учурубуз элек. Бул жакта кыргызча тойлор өтүп, Алайкуу эли аябагандай шан шөөкөт менен берешенчилик, токчулук убагында күз айында мына ушундай той өткөрүп жаттыр. Болгондо дагы кыргыздын улуттук оюндарын кош өткөрүшөт экен. Караңыздарчы мынанын укмуштугун. Эл топтолуп турат бул жакта. Азыр мен наркы бетинен дагы тартып кененирээк көргөзөйүн. Мынакей. Элди караңыздарчы топтолгон. Аксакал чоң аталар, апалар мына бата берип атышат. Көрдүңүздөрбү? Күрөш кызуу болуп аткан учуру. Кыргыздын накта чыныгы оюндарын өткөрүп келишет экен. Деңиз деңгээлинен 3,5 миң бийиктиктеги жайгашкан Алайкуу жергеси. Кыргызстандын кереметтүү кооз жери десек болот. Караңыздарчы. Бул жактагы 40 жаштагы, 35тен жогору жаштагы агаларыбызды күрөштүрүп жатышат бул жакта. Жаш жигиттер дагы күрөштүрөт, алар да тартып кыскача чыгарам. Кыргыз элим бар бололу, бийик бололу, бай бололу. Караңыздарчы. Муш. Бата берип атат. Атайын белге байланган белдемчилерди байлап алып күрөшөт. Мына кыргыздын накта чыгган оюнчулары. Булар агаларыбыз достук жеңсин деп бири-бирине теңдеш кылып берип коюшту бири-бирине. Экөө тең бөлүп алышты. Бул дагы болсо баатырлык, эрлик деп айтса болот. Мынакей урматтуу көрөрмандар, караңыздарчы. Каракулжа районунун Алайкуу айыл өкмөтүнүн Күйеташ жергесинде мына ушундай тойдон кийинки каада салт бар экен. Той жүрүп аткан учурда эле монтип 2 жашты күрөштүргөн. Бир жагы Күйеташ айылынан ал эми кийинкиси Партсез деген жерден экен. Bir ele koldu saldırsan erinsen Akın. Bir koldu orat, bir koldu jangarma. Erinse. Belki koldu orat koy, bunday karmaz. İkinci güreş kadar aylan erinizler. Партсез айылы менен Күйеташ айылындагы 2 айылдан чыккан балбандар күрөшүп атышат. Мына караңыздарчы. Кыргыздын накта күрөшү ушул жерде болот экен да. Мынакей чыныгы кыргыздын күрөшү болду. Укмуш. Сүрдү көрдүңүздөр да, элдин сүрүн. Мына экинчи күрөш башталды. Дагы бир Күйеташ Партсез айылынан чыккан балбандар күч сынашууда. Караңыздарчы мына. Бул жакта апаларыбыз карап турат, караңыздарчы. Бул жакта аталар.
окумуш. Биз бүгүн негизи Алайкы жергесине конокко келгенбиз. Иш сапарыбыз ушул жакта ийгиликтүү жүрүп аткан учуру ушинтип тойго дагы туш келип калып тартып чыгарып атабыз. Кыргыздын улуттук оюндарын мына ушинтип унутта калтырбастан улантып келе жаткан учур экен. Чап дейт ана кетти. Каршылашы дагы күчтүү экен. Караңыздарчы. Atam bana. Mına ketdi. Azamat. Жеңгенде жер көтөрөт, жеңилгенде жер көтөрөт, жеңгенде эл көтөрөт дейт. Мынакей, көрдүңүздөр. Oyun, күрөш, кыргыздын оюну. Мынакей көрдүңүздөрбү? Азыр Күйө таш менен партияден чыккан балбандар күрөштү эле. Күйө таштын балбаны утуп кетти. Байгеге эмне коюлган эле? 1000 сом коюлган беле. Мынакей, мына Күйө таштын жигиттери. Кийинки балбандар, а? Келечектеги балбандар. Жаш балбандар күрөшүп атканын көрсөңүздөр болот. Мынакей. Кичинекей батырлар, кыргыздын кичинекей батырлары. Yollardan çıkart, bu katasına çıkıla yollardan biri. O min ataverişti. Kettik kичинекей. Oldu mu? Vay. Mına ketdi. Çap. Екеуі тырыс жағы аябағандай шықты жігіттер екен. Азамат. Бірisi 200 сом, бірisi 100 сом алды. Ватыр, а? Алайкы жергесінде мына ушундай уаздар популярдуу мыкты деңгээлде айдалат экен. Аябагандай авторитеттүү унаа деп эсептелинет экен. Караңыздарчы. Алайкы жергесинин уаздары. Охо. Чындыгында Каракылжадан бери ошо уаздар менен келсеңиздер болот экен. Эгерде Алайкы жергесине келем десеңиздер, уаздарга чыгыңыздар. Эсен аман сиздерди бул жака алып келет экен. Кайра Ошко дагы ташыган, шаарга ташыган уаздар болуп эсептелинет экен, основной транспорт катары. Жол акысы 900 сом экен. Ошол Күйө таш, Ойтала, анан Партиз деген айылдарга келиш үчүн. Көрөрмандар, мен бул жакта иш сапары менен жүргөнбүз. Ошол жерде тойго күбө болуп калып, ушундай оюндарды, када салты сактанып жүргөн Алайкы жергесине рахмат айткым келет. Ийгиликтер болсун. Ушундай кооз керемет жерлер бардыгына сыймыктанам, суктанам.
дайыма мактанып айтып жүрө алам десем болот. Ассаламу алейкум дагы бир жолу.